Саламатсыңарбы? 8-ci сабагыбыз bir өзгөрмөлүү сызыктуу регрессияга арналган. Bir өзгөрмөлүү сызыктуу регрессия негизи регрессиянын түрлөрү бар. Ушул акыркы 3 сабагыбыз регрессиянын 3 негизги түрүнө арналган. Биринчиси bir өзгөрмөлүү сызыктуу регрессия. Bir өзгөрмөлүү болгонун себеби мындан алдын машинанын үйрөнүүсүндө сиз көзөмөлдөнгөн үйрөнүүдө токтолгон бир мисалыбыз бар эле. Себеттин ичине салынган мөмө жемиштерди бири-биринен айырмалап билүү адам үчүн оңой эле дедик. Анткени азыркыга чейин биз жашообузда муну даамдап көргөнбүз. Даамын билебиз, жытын билебиз, формасын билебиз. Анан бул жүзүм экен, бул банан экен деп дароо эле сүрөттү көргөндө тааныдык. Бирок компьютерге бул оңой эмес. Бул ишти жүргүзүш үчүн албетте муну көзөмөлдөнгөн үйрөнүү принцибинде эмне эле биз бул маалыматтарды белгилеп компьютерге таанытат элек. Эсиңиздерде болсо, мисалы узун жана сары болсо бул банан, мисалы мөмөлөрү кичинерээк, анан жашыл түстө, кээде кара түстө да болушу мүмкүн, кызыл түстө да болушу мүмкүн. Бул жүзүм өрүктүн даамы дей албайбыз кечиресиз, анткени компьютердин даам алуу азырынча даам алуу касиети жок. Кийинчерээк балким даам алуу касиети болсо биз адам сымал эле таанып калат. Ал муруттун өзгөчөлүгү мисалы 3 бурчтукураак жашыл болот, кээде жакшы бурчта сары болот деген белгиленген түрдө labeled data, размеченные данные орусчасында айта кетелик, балким жакшыраак отурат. Размеченный, labeled, белгиленген ар бирөөнүн үстүнө кадимкидей кагаздын бетине жазгандай эле компьютерге дагы бул алма, бул банан, бул өрүк, бул жүзүм деп компьютерге таанытабыз. Ал компьютер болсо булардын ортосунда анан өзүнө таандык бир модельди иштеп чыгат дагы. Кийин банандын сүрөтүн көрсөткөндө бул банан экен, бул алма экен, бул üzüm экен деп айырмалай биле турчу бир модель чыгарганда классификация жана регрессия өзгөчөлүктөрүн колдонот деп токтолдук элек, эсиңиздерде болсо. Анан бүгүнкү сабагыбыз бир өзгөрмөлүү, азыркы учурдагы сабагыбыз бир өзгөрмөлүү регрессия. Өзгөрмө эгерде реалдуу мааниге ээ болсо, мисалы баа жана салмак, башкача айтканда бир касиетке гана ээ болбостон ошол касиеттин өлчөмүнө, өлчөмү ортосунда кандайдыр бир өзгөчөлүк издей турган болсо, кандай регрессияны колдонобуз деп токтолдук элек. Ошондо көзөмөлдөнгөн үйрөнүүдө 2 негизги алгоритм колдонулат. Бирөөсү классификация жана регрессия. Муну визуалдаштырылган түрү дагы бар эле, эсиңиздерде болсо. Классификацияда биз мисалы кошууларды бул жактан чекиттерден айырмалай турган ортодон бир сызык чизип, мына бул сызыктын өйдөсүндөгүлөр кошуу болуп эсептелинет, бул сызыктын астындагылар чекит болуп эсептелинет деп моделибиз ушул экөөнүн ортосун таап, кошуунун биякта болбогон, чекиттин ар жакта болбогон бир мейкиндигинен сызыкты чийип өтүүсү маанилүү эле. Эми албетте бул да абдан жөнөкөйлөштүрүлгөн бир сүрөт бар. Бирок экөөнү айырмалай билген бир модель ортого чыгып атат. Мына кызыл сызыкчанын үстүндөгүлөр, кызыл сызыкчанын үстүндөгү координатка ээ болгондор булар кошуу символдору, ылдыйында болгондор болсо бул чекит символдору деп бизге классификациянын негизинде 2 түрдүү класска, 2 түрдүү топко бөлүп берип атат. Бирок биз бүгүн азыркы сабагыбыздын темасы регрессия. Классификацияны дагы бир эсиңиздерге сала кетелик деген мааниде айтып бердим. Регрессия тууралуу сөз жүргүзмөкчүбүз. Регрессияда негизги максатыбыз бул ошол өзгөрмөлөр. Бул жакта ар бир көргөн чекиттерди бир өзгөрмөнүн натыйжасы десек туурараак болот. Анткени бир натыйжанын негизинде анан бул жакка координаты түшүрүлүп атат. Бул өзгөрмөлөрдүн натыйжасынын ортосунда баардыгына тең тийиштүү боло тургандай бир сызыкты өткөрүү.
Башкача айтканда бир ортолонгон бир салмагын чыгаруу десек болот да. Ошондо эң төмөнүндө болгондагы эсепке алынган, эң жогорусунда болгондагы эсепке алынган. Ошонун анан баардыгынын негизинде бир ортодо бир сызыкча сызып, ушул сызыкчанын функциясы, математикалык функциясы бизге моделибиздин, машинанын үйрөнүүсүндөгү моделинин негизин түзөт. Анан ушул функциянын негизинде биз кандайдыр бир кийинчерээк прогноз же болбосо маалымат киргизе турган болсок, эгерде мисалы кийинчерээк мен бул чекитке, бул координатка муну койсом, мунун баалуулугу канча болушу мүмкүн деген бир натыйжага келе турган болсок, анда ушул регрессиянын өзгөчөлүктөрүн колдонобуз. Сызыктуу регрессия деп, анан бир өзгөрмөлүү регрессия деп аталганын себеби, мындан алдыңкы сабагыбыз эсиңиздерде болсо сызыктуу алгебра эле. Ошондо түз сызык чие турган учурларда бул терминология же бул модельди колдонобуз дедик элек. Азыркы учурда болсо сабагыбыз бир өзгөрмөлүү деп болгонунун себеби, сиздер көрүп турган чекиттердин баардыгы бул бир гана функцияга же болбосо бир гана өзгөрмөгө таандык жыйынтыктар. Эми кийинки мисалда балким бул жакшыраак түшүндүргөнгө аракет кылайын. Мисал, күнүмдүк жашоодон мисал болгон үчүн балким жакшыраак бир түшүнүк пайда болот. Сиздер оң тарапта көрүп турган сүрөт бул кара чегирткенин сүрөтү. Сиздер билгендей, чегирткенин эркек жынысында болгондор өзгөчө жайкысын, түнкүсүн ырдашат. Чегирткенин ырын баарыбыз билебиз. Түнкүсүн ошол илимпоздор ырдоо себептерин изилдеген илимпоздор бар, биологдор. Ошолор бул жакта бир өздөрүнүн изилдөөлөрүнүн негизинде натыйжаларын, ошол өзгөрмөнүн натыйжаларын десек дагы туура болот, чекит түрүндө бул жакка координаттарын белгилептир. Эмненин натыйжасы десек, бул абадагы температурага байланыштуу кара чегирткенин 1 мүнөттүн ичинде канча жолу ырдаганы. Сиздер да бул графикада байкагандай, температура көтөрүлгөн сайын байкасаңыздар ырдоо жыштыгы дагы көтөрүлүп жатат. Ошондо мисалы 15 градуста эгерде ырдоо жыштыгы бир 76-77нин тегерегинде болсо, 25 градуста ырдоо жыштыгы 1 мүнөттүн ичинде 125ке чейин көтөрүлүптүр. Ошондо кийин 30 градустан өйдө бул 175ке чейин барып атат. Бул жакта эми айтайын дегеним себеби, бир өзгөрмө бар. Ошол өзгөрмөнүн кандайдыр бир себепке байланыштуу жыйынтыгы бар. Бул учурда өзгөрмөбүз кара чегирткенин 1 мүнөттүн ичинде ырдоо жыштыгы, байланган себеби болсо абадагы температура. Абадагы температура көтөрүлгөн сайын эмнени байкап атабыз, ырдоо жыштыгы көтөрүлүп жатат. Анан ушуну ортосунда математикалык функцияда эми бир сызык чийсек болот, регрессиялык сызык десек болот. Анан кийин эгерде бул чекиттин баарын, жыйынтыктын баарын ала турган болсок, ушул эле сызыктын негизинде кийин эч кандай дагы бир болжолду же болбосо обсервация, изилдөө иши жүргүзбөстөн эле кийин ушул графиканы карап туруп эле, мисалы эгерде абанын температурасы 23 градус боло турган болсо, 23 градус боло турган болсо, карайлык 23, ошондо ушул тарап туруп туштарга келип атат. Демек бир 110-115 бияктарда болуп калса, ошондо бир 120нын тегерегинде 1 мүнөттүн ичинде 120 жыштык менен бул кара чегиртке ырдайт экен деп, кызыл чекиттерге муктаждык калбастан кийин бул кандайдыр бир көзөмөлдөөнүн натыйжасында бир конкреттүү константа десек болот, бир формула же болбосо бир
жыйынтык бир функция, теңдеме. Бул сөздүн баардыгы тең негизи бул сызыкка тийиштүү же болбосо сызыктын маанисин берет десек да болот. Ошон үчүн бул теңдемени анан кийин бул илимпоздор башка иштеринде бул ушундай көзөмөлдөө ишин жүргүзбөстөн ушул теңдеменин натыйжасында иштерин жүргүзө берсе болот деген жыйынтыкка келсек болот. Кайра сабактын бир мазмунун эстеде кетейин. Машинанын үйрөнүүсүндөбүз. Машинанын үйрөнүүсүндө математикалык негиздер маанилүү дедик элек. Математиканын негизинде машинанын үйрөнүүсүнө биз бир тамак беребиз, же болбосо машинанын түшүнө турган тилине айландырып беребиз. Ошол математикалык негизде маанилүү болгон кээ бир түшүнүктөр, функциялар же болбосо параметрлер бар, ошолорду чечмелеп бергенге аракет кылып атабыз. Ыктымалдуулук темасына токтолдук. Сызыктуу алгебра маанилүү дедик. Анан ошо сызыктуу алгебранын дагы бир бөлүмүнүн бир өзгөрмөлүү сызыктуу регрессия десек болот. Бир өзгөрмөлүү регрессия темасына токтолуп атабыз. Бул жакта максатыбыз бир гана өзгөрмө. Анткени бул жакта бир эле өзгөрмө болуп атат. Эмне ал кара чегирткенин ырдоо жыштыгы. Анан ошо бир өзгөрмөнүн натыйжалары бул жакка берилген. Ошол натыйжалардын негизинде ортого бир теңдеме чыгарып алып, ошол теңдемени кийин компьютерге берсек, анан компьютер бизге мунун негизинде кийин балким башка кара чегирткенин өзүнө таандык, балким биз билбеген башка мүнөздөрүн ортого чыгарганга да жардам бериши мүмкүн. Бул эми эң жөнөкөй тилде түшүндүргөнгө аракет кылган учурубуз. Бул регрессиянын кайсыл убакыттарда колдонулганы жана мааниси эмнеде болгонун. Мааниси бир өзгөрмөлүү учурларда ошол өзгөрмөлөрдүн баардыгына таандык боло тургандай бир сызык, бир функция, бир теңдеме чыгарып алып, ошол теңдемени кийин компьютердин түшүнө тургандай бир тилине айландырып берүү максаты. Муну болсо албетте биз кол менен сызбайбыз. Бул функциялардын баардыгын мындан алдын ошол линиялык регрессияда кечиресиздер, сызыктуу алгебрада матрицаларды, тензорлорду түшүндүрүп берилген элек. Ошол тензорлордун бул ар бирөөнүн координатын ошол тензор, матрица же болбосо векторлордун негизинде компьютерге таанытабыз дагы компьютер өзү ушулардын ортосунан эсептөө иштерин жүргүзгөндөн кийин өзү ушул сызыкты сызып, өзүнө бир функция, бир теңдеме чыгарып алган учуруна анан ушул линиялык регрессия, бир өзгөрмөлүү регрессия колдонулду десек дагы болот. Эми келиңиздер, сызыктуу регрессияга арналган атайын бир видео бар, ошону биргеликте көрөлүк. Учебник — это введение в регрессию. Есть переменная x и переменная y. В этом случае независимые переменные на оси x, а независимая переменная находится на оси y. И мы пытаемся установить связь между этими двумя переменными и провести линию, в данном случае прямую линию. И в следующей серии видео я объясню, что все это значит. Мы пытаемся понять вот что. Когда независимая переменная движется или меняется, что происходит с независимой переменной? Это идет вверх или вниз? Как это меняется? Если они движутся в одном направлении. Если независимая переменная увеличивается, а зависимая переменная также увеличивается. Вот так мы говорим, что есть позитивные отношения. Если, с другой стороны, по мере увеличения независимой переменной и уменьшения независимой переменной вот так, мы говорим, что есть отрицательные отношения. Линия будет выглядеть так. Иди вниз. В линейной регрессии мы пытаемся сделать линию линией.
Чтобы сделать линейную регрессию, ключ находится прямо здесь, на прямой линии. Ты тоже можешь делать кривые линии, но для эта тема сплошные прямые линии. Чтобы на самом деле провести регрессию, я беру наблюдения. А я просто набросаю здесь еще несколько наблюдений наугад. Я засуну их сюда вот так. И я пытаюсь найти линию, которая будет соответствовать прямой линии, которая подходит ко всем этим различным точкам. И это называется моей линией регрессии и основано на методе наименьших квадратов. И в конце концов, я хочу свести к минимуму разницу между расчетной стоимостью и фактической стоимостью. Я хочу свести к минимуму свои ошибки. В этой строке будет много ошибок, если я сравню фактическое значение с оценочным. И опять же, смысл в том, чтобы свести к минимуму эти ошибки или сделать их как можно меньше. Теперь давай представим, что я помещаю постоянное время на ось x или делаю это своей независимой переменной, а зависимой переменной становятся оценки или средний балл. По мере увеличения постоянного времени оценки должны повышаться. У нас есть позитивные отношения. В регрессии мы разрабатываем эти уравнения вот так. В данном случае y — это оценочные оценки, и они основаны на или это равно b, а не плюс b. Один раз x или x — это постоянное время. Не будь таким. Мы выводим математически, и это перехват y. B1 мы тоже выводим математически, и я сделаю это в более позднем видео. И это наклон линии. В данном случае наклон положительный. В следующем видео я расскажу, как ты разрабатываешь эти уравнения. Теперь, если я изменю ось x на время в Facebook, мы увидим отрицательную взаимосвязь. Больше времени на Facebook, оценки пострадают и ухудшатся негативные отношения. То, что мы оцениваем в спокойных оценках, оценочные оценки равны b, а не минус b. Один раз x или время x на Facebook. Не будь все еще тем, кого ты перехватываешь. Y-перехват. И это расчетное значение. Наклон линии отрицательный B1. Потому что это нисходящие негативные отношения. И как я уже говорил, я покажу тебе, как рассчитать это уравнение в следующем видео. X — это независимая переменная. Y — это зависимая переменная. H — это то, что мы контролируем, чем мы манипулируем, что мы меняем. И глубокая переменная — это результат. Значит, время учебы — это независимая переменная. Это то, что мы контролируем и манипулируем. И твои оценки зависят от того, сколько ты учишься. Ушуну менен линиялык регрессияга арналган сабактарыбызды аяктайбыз. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө.